Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздердин назарыңыздарда эл билсин атардыган аналитикалык программасынын кезектеги чыгарылышы. Биздин дамери келишпейби. Телевизорго тарып койсо, ба дежурныйлык эмпелер келтип деп өткөзүңөр, антып бергиле. Ооба. Ушул айылдын тургуну сайланайын. Көйгөй айталы деп келдик. Руководитель отурган столу бар. Чүй облусунун Аламын районуна караштуу Кой Таш айылындагы номер 19 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратына мамлекет тарабынан 20 жылдан бери оңдоп түзөө иштери жүргүзүлбөй, имарат урап калуу абалында турат. Биз бул көйгөйлүү маселени айтып, Чүй облустук үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси Бактыгүл Мамытовага, Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаевга расмий жана ооздеги түрдө кайрылып эч кандай жыйынтык чыгара албадык. Ошондуктан Кой Таш айылындагы 9,5 миңден ашуун жарандардын саламаттыгын тейлеп келе жаткан оорукананын оор абалын Ньюту телекомпаниясы аркылуу чагылдырып, биздин үнүбүздү Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиевге, жогорку кеңештин жалпы депутаттарына, президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбековге жеткирип коюңуздарты суранабыз деп Кой Таш айылындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун кызматкерлеринин атынан мекеменин улуу медайымы Салымбаева Гүлмира расмий кайрылган эле. Биздин чыгармачыл топ Чүй облусунун Аламын районуна караштуу Кой Таш айылындагы бейтапканага барып, төмөнкүлөргө күбө болдук. Мына трещина кандай глубокий кеткен, аяка чейин. Жогору жагы андан дагы эме кайсы күнү күптеп түшүп калат билбейбиз. Биз кайрылбаган жерибиз калган жок. Мынакей жогору жагындагы жагын уже жетпейбиз го. Чындыгында 9,5 миңден ашуун жарандардын саламаттыгынын сактыгы үчүн кызмат өтөп жаткан Кой Таш айылындагы бейтапкананын имаратынын абалы өзүңүздөр көрүп тургандай абдан оор шартта экен. Аймактарды өнүктүрүү үчүн уюштуруу иштерин мыкты билген күчтүү кадрларга мамлекет тарабынан шарт түзүп берип, аларды атайын программанын негизинде айыл кыштактарга жиберип, анан ишке ашырбаса, аймактардын абалы мына ушундай бойдон кала берери талашсыз. 10 миңге чукул калктын саламаттыгын тейлеген бейтапканада бир ажаткана жок экен. Анан кантип өнүгүү жөнүндө кеп кылууга болот? Бул эми сыртында мынакей сыртында дагы туалет турат. Биздики ал деген уже 98-жылдан бери бул жерде почтага келген пенсионерлер да кирет, сотрудниктер да кирет. Ошондуктан аябай толуп, сыртына чейин толуп кетти. Өзү дагы сынып атат. Ошондуктан биз жаңы кайра туалет салганга айыл өкмөткө кайрылып, айыл өкмөттөн трактор алып, соляркасын куюп берип өзүбүз кастырганбыз. Эми кастырганда муну көтөргөнгө бизге кирпич керек, цемент керек экен. Ал боюнча бизде өзүбүздө дагы кирпич завод бар. Ошол жерден айыл өкмөткө кайрылып 2000 кирпич сураганбыз. Эч кандай бул больница деген айыл өкмөттүн балансында эмес деп, ал жактан да жардам болгон жок. Чүйскү СЦМдин директоруна письмо менен кайрылганбыз канча жолу, ал жактан да жардам жок. Мына ушундай акыбалда турабыз. Мына ушундай майда бирок маанилүү маселелерди дароо жеринде чече албаган, уюштуруу иштерин колго алууга жөндөмсүз жетекчилер айыл кыштактарда отурганда, аймактар асти өнүкпөшүнө көзүбүз жетип отурат. Бул өрөөндө Эксажо Алмазбек Атамбаев, Аскар Салымбеков, Албек Ибраимовдор баш болгон байбатчалар байырлап келет. Эгерде ушул бейтапканага акы төлөп кирүүчү ажаткана куруп, тыйынын өзүңөр алгыла, ай сайын 10 миң адам 10 сомдон акча төлөп кирип турат десе, анда байманалуу байларың талашып жүрүп, ажаткана куруп, акыйып эшигин тосуп уялбай эле алакан жайып эбак отуруп алмак. Бул жер деген биздин регистрация карточкаларды, оорулардын карточкалары сактала турган жер. Кабинеттин жетишпегендигинен ушинтип мына холду ушундай кылып бөлүп регистрация кабинет кылып койгонбуз. Анан карточка эле эмес, бул жерде кабинет жетишпегендигинен медсестралар да отурат. Мынакей 3 медсестра отурат бул жерде. Больнойлор ооруп келгенде биринчи ушул жерден карточкасын оформить этип, кифтерин жасып, температурасын ченеп, давлениесин ченеп даярдап туруп, анан врачка жиберет да. Ошол кабинет ошо 3 медсестраныкы и карточка берип, карточкасын берген жер. Ушул жетишпегендиктен, кабинет жетишпегендиктен ушундай кылып бөлүп, өзүбүз ушундай кылып жасап койгонбуз. Мунун акыбалында карагыла мынакей. Иш бөлмөлөрү жетпей маминтип медицина кызматкерлери эски халаттары менен короолоп алып, суукта бүжүрөп отурса, имараттын 1/3 бөлүгүн колдонуудан чыгарып, отунканага айлантып отурганына жол болсун. Бул абалды кимдир бирөө көзөмөлдөп, чара көрбөсө, абал чындап оор экен. Чүй облустук үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси Бактыгүл Мамытова бул кызматка дайындалганына 2 жылдын жүзү болду. Бирок ушул күнгө чейин Кой Таш айылындагы бейтапканага бир да жолу басып келген жок деп, бул жерде эмгектенген кызматкерлер бизди таң калтырды. Биздин население 9600, азыр 10 миңге жакындап калды. Кой Таш бул жерде 7 айыл кирет. Кой Таш, Горно Маевка, Прохладный,
5 күнгөй Таш Мойнок, ана военный час. Биякта военный час бар, ушу военный частын балдары, аялдары бүт бары бизге карайт. Скорый только ал эле эмес, Байтик, Воронцовка, Алато, Көкжар, бардык верхний зонанын баарын обслуживать этчүбүз. Кечки саат 5-тен эртеменки 8-ге чейин. Кечки 5-ге чейин амбулатория, поликлиникалар иштейчи. Анан азыр бизде деген чүйүскө ССМге 2016-17 жылга чейин биз чүйүскө ССМге карачыбыз. Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу чүйдө Бактыгүл Куштарбековдун аяктын директору. Анан чүйүскө үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун директору Бактыгүл Куштарбековна болуп шайланганына 2 жыл болду. Биздин акыбалыбызды билет, бияктын баарын биз барган сайын, жыл сайын бухгалтерияга барып дагы ремонт нуждается, капитальный ремонт керек, аварийный неме деп письмо жасабыз, кайрылып турабыз. Анын баарын билишет. Бирок Бактыгүл Куштарбековна өзү бир да жолу болуп директор болгондо, директор болобу, губернатор болобу, кимде болсо дагы бир сыйрамдай таанышып, өзүнүн немелерин көрүп кетет го. Бир басып келип көргөн жок, бир басып келип таанышкан жок. Адистердин жоктугунан Токтобой Дайырбекова 75 жаш курагында бул мекемени жетектеп отурат. Өз элине кызматын өтөп, эс алууга чыккан ардактуу апабызды төрдө отурар мезгилинде көз жаздында калган мекемеге жетекчи кылып коюп, аксакал кишини ары түрт, бери түрт кылып жаткан атка минерлерге жол болсун. Медакадемияны бүтүрүп, тоону томкорчу жаш адистер кайда кеткен? Айыл кыштактарга барып иштеп, аймактарды өнүктүрөм деген мекенчил жаштар жокпу? Жумуштун ырахаттуулугун уюштуруп, ар бир маселени талапка ылайык дароо чечип, жөнгө салчу адистер болсо бул көйгөй жаралмак эмес. Мынакей берде болсо биздин гараж болчу, мурда машина койгон. Анан машинанын стрельникке арасынан айрын алып кеткенден бери бир азыр көмүркана кылып чыдашты да. Ичим баары азыр көмүркана, бул көмүрлөр өзү күйбөйт, аябай майда өзү. Жакканга да түтөө эле такыр жакшы эмеде болбойт, больницанын ичи жылыбайт. Больницанын ичинде отурган медсестра врачтарыбыз үшүйт. Айла жок чыдап иштеп атышат. Мен бул врачтарга чоң рахмат айтат элем. Аз бул көп, потому что ушунчалык элдин камын ойлоп, суукка чыдап иштеп келип аткандарына. Бирок өзүбүздүн чоңдорго айтат элем, дагы бир жакшылап ойлонуп, мындай нормальный көмүр берип, нормальный көңүл берип койсо, абдан жакшы болот эле биздин врачтарга. Аламүдүн районунун Пригородный айылынын номер 13 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун дарыгери Жолдошов Максат Нышанович да өзү эмгектенген бейтапкананын имаратынын абалы абдан оор шартта экенин айтып, мындай дейт. Биздин ушул саламаттык сактоо министрлигине кайрылып бир канча жолу арыз менен кайрылганбыз. Чүй облустук дарыгерлер тобунун директорунун атына Мамытова Бактыгүл Куштарбековнага бир эле арыз менен саламаттык сактоо министринин атына, анан кийин ФОМустун директорунун аты немеге Калиевке кайрылганбыз да. Ошондо министерстводон барган комиссия биринчи токтоло кетейин 33-чү кабинетте отурган Бермет Самаганова Абасовна деген главный специалист экен. Ошол кишиге барганыбызда ал киши айткан кабинетинде биз ошо Мамытованын этикасы боюнча бүт ошол Мамытованын ишмердүүлүгүн текшеребиз деп барышып, анан кийин бирок биз күткөн результат болбой калды. Себеби дегенде алардын жогунда биз окусак Мамытова жөнүндө эч кандай текшерүү болбой эле, кайра барып кой таш менен эле Пригородныйдын үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун ишмердүүлүгүн текшерип, болбогон жалган жалаларды жазып, ошо комиссиянын текшерүүсүнө жолтоо болушту деп жазышыптыр. Анан кийин ФОМустун жанагы ички ревизиясы барган. Ошол жерде алардын жообу эки башка болуп атат да. Себеби дегенде бу жерде ФОМустун текшерген балдарына ыраазычылык билдирип коюш керек. Шаршымбаев Мирлан, анан кийин Жолочиев Акыл деген балдар алып текшерген. Ошондо алар ачык даана көргөзүп, могул жерде бар жогун жазып берип атышат да. Канча закон бузуучулук болгон. Тендер маселеси боюнча, ошол жерде болгон жана строительный иштер боюнча, анан кийин жанагы бүт бар жогу материалдар көрүнгөн. Анан кийин жанагы мертвый душа деп коет го.
бул мамлекеттин акчасына түздөн түз кол салуу да. Ошо Мамытова иштебеген адамдарды иштеди деп, анан кийин ошол жерде биз бул Мирлан деген ревизор бала молодец, аябай так даана ийне жибине чейин көргөзгөн. Эми даже банктан алган карточкасынын номерине чейин алып чыккан. Анан бүт мен өзүмчө олтуруп эсептесем, бул жерде миллиондон жакын, миллиондон ашып да кетиши мүмкүн булардын мамлекетке кылган зыяны. Бул жерде биз бешөөнү эле көргөзүшкөн, буларчы аябай сонун кылып, Эмелбек кызы Акылай тиги военкоматта иштейт экен, бирок акча кетип аткан. Баардыгы сиздерге материал берилген. Аны ачык бул деген биз өзүбүз жазган жокпуз. Бул ревизиянын результаты. Теги бул жерде эң эле көбү Сыдыгалиева Гүлнара Сапаркуловна деген ошол зам деп жүрүп мамлекетке орточо эсептесек где-то 400 миңге жакын зыян келтирген. Мисалы үчүн биздин пригородныйда ГСВда аябай суук. Биз жазып атабыз, требование жазып атабыз, насос бузулган, тиги тендери күйүп кеткен десек дагы мынакей 2-3 ай болуп кетти. Мамытова азыр ситуация не владеет. Бухгалтер бала Канат деген эмне алда жаш бала, алдага колунан келген аракетти кылып атат, чалып атат. Эми тендер менен алып беребиз, аркы берки деп атат, бирок кыш келип калды. Өткөнкү суукта дагы аябай кыйналдык. Суук болуп атат, иштеш невозможно. Ал эми Чүй облустук үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси Бактыгүл Мамытовага кайрылып, Кой Таш айылындагы бейтапкананын абалы жөнүндө сураганыбызда, ал да өз чындыгын айтып төмөнкүлөргө токтолду. Мынакей мен февраль айынан 2017 жылдан бери директор болуп иштеп атам. Министрдин буйругу менен. Анан былтыр болсо менин приказ боюнча биз комиссия түзгөнбүз. Ошонун бүт баарын ГСВ Кой Таштын деятельность ошонун баарын текшерип атканбыз. 20-июлда 2017 жылы комиссия, чоң комиссия болуп чыккан, ЦСМдин комиссиясы. Ошол комиссиянын чечими боюнча мына бүт баарын деятельность, бүт баарын карап чыкканбыз. Ал менин буйругум боюнча. Анан ошол чын эле акыбалы аябай эле начар, акыбалы жаман болчу. Бирок 2014 жылы 1 миллион сомго капитальный ремонт крыша жасалган. Бирок бул мурунку директор Асылбеков Эльмир Сатымкулович ошол убагында болгон капитальный ремонт крыша жасалыптыр. Андан бери жасалган жок. Анын чын эле айтып кетсек болот. Бирок октябрдан баштап, 2017 жылдан баштап ГСВ Кой Таш ЦОВП Арашанга министрдин буйругу менен кирип кеткен. Анын составында азыр. Ошол ЦВП Арашандын составында 3 ГСВ азыр бар. ГСВ Кой Таш, Байтик, Арашан. Анан финансовый жактан, конечно, ошол жаңы директор жаңкы ЦВП Арашандын эми ошол директор бүт баарын финансовый жаңкы ремонт боюнча, эме боюнча бүт баарын ошол киши чечет. Ошон үчүн биз ага таптакыр эле эми кандай десем успеть этпей калганбыз да. Анан жаңкы бир да жолу келген эмес деген ал бүт баары жалган сөз. Мен өзүм негизи 2 жолу келген, бүт баарын карап кеткенбиз. Даже мен ага чейин 17 жылга чейин мен болсо заведующий отделение планирования семьи деп иштеп жүргөм. Постоянно комиссия менен чыгып жүргөнбүз. Ошонун баарын мен билем. Акыбалын Кой Таштын акыбалын мен биз бүт баарыбыз билебиз. Жумушун да билебиз, жаңкы эмесин имаратынын состояниясын да билебиз, бүт баары билебиз. Пригородный боюнча мынакей мурунку директор Асылбеков Эльмир Сатымкулович убагында мынакей 2012 жылы именно пригородный ГСВсында биякта мынакей отчет менен азыр мен сизге көрсөтүп атам. Биякта текущий ремонт кабинети почти 250 миң 600 сомго жасалыптыр 2012 жылы. Анан 2013 жылы именно пригородный жакта косметический ремонт отопления 225 миң 725 сомго жасалган. Анан 11 миң сомго косметический ремонт жасалган. Бул 2013 жылы. Дагы 2014 жылы ГСВ пригородная частичный ремонт здания, замена 2 бронированный дверь салыныптыр. Бул болсо 56 миң сомго жасалыптыр да ремонт.
бул 2010 почти жылда эле кичинекей болсо деле частичный ремонт, капитальный ремонт оказывается жасалыптыр пригородыдачы. Анан мен мына 2017-жылдан баштап биз план түзгөнбүз. Именно план түзүп, ар кайсы ГСВларга кайсы ремонтту жасайбыз. Бир жылда жок, Чүй облусунда эмес, Аламедин районунда бизде азыр 10 ГСВ. Ошол 10 ГСВ бүт баары акыбалы, эми кээ бирөөнүкү жакшы, кээ бирөөнүкү начар, кээ бирөөнүкү орточо. Анан ошон үчүн биз план түзгөнбүз. Именно план капитального строительства, план капитальных ремонтов деген. Анан ошол план боюнча азыр быйыл 2018-жылы бизде ГСВ Аламүдүн. Ошол азыр планировать этип, ошону баштап атабыз. Анан эми жылда эле бир жылда биздин каражатыбыз ошол бир ГСВга эле жетет экен да. Именно капитальный ремонт боюнча бир ГСВны жакшынакай кылып от начала до конца жасасак, ошол каражатыбыз бир жылга ошол бир ГСВга жетет. Анан очередь менен анан пригородды жасайбыз. Жолдошев Максат Нышанович боюнча ал бизде врач-стоматолог болуп иштейт. Пригороддун ГСВсында 05 ставкада. Анан мен мурун айтып кеттим, пригородда уже почти 3 жылдан бери капитальный ремонтта, частичный ремонтта жасалыптыр. 3 жылдан бери 2012-жылы, 13-жылы, 14-жылы. Анан бизге Максат Нышанович моундай кат жазып берген 20 декабрда 17-жылы. Мен арызым боюнча комиссия келип маселени чечип алдык. Стоматология кабинетинин ремонту бүттү. Бүгүнкү күндөн пациенттерди көрсө кароого башталат. Мамытова Бактыгүл Куштарбековна дооматым жок. Арызымды кайра чакыртып алдым. Анан эмне үчүн азыр эмне себептен эмне үчүн ошондой азыр дооматты мага коюп атат, мен такыр түшүнбөй атам ошол кишиге. Баардын кызыгы бул Кой Таш айылындагы бейтапкана 2017-жылдын декабрь айынан баштап Чүй облусунун Аламдын районуна караштуу Арашан айылындагы жаңы уюшулган жалпы дарыгерлер практикалык борборунун карамагына өткөрүлүп берилгенден баштап кароосуз калганын айтып кейип отурушат. Чүй облустук үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчилигине кайрылса, ал Арашан айылындагы жаңы уюшулган жалпы дарыгерлер практикалык борборунун жетекчилигине кайрылгыла. Мындан ары баардык финансылык маселеңер ошол мекеме аркылуу чечилет деп айтат экен. Биз да экс Ажо Алмазбек Атамбаевдин Арашан айылына курулган жалпы дарыгерлер практикалык борборунун жетекчилигине баратып, төмөнкүдө көрүнүшкө күбө болдук. Мурунку иштеп аткан биздин балдар бакканын баарын врачынан бери иштеп аткан бухгалтеринен баарын кетирип салды деп уктук. Өзүбүз көрө элекпиз. Жаңы бухгалтер келди дейт, жаңы врач келди дейт, бирок ачпайт, иштебейт. Анан ошону эмне себептен мурункуларды кетирди, азыр эмнеге иштебей атат, ошону билели деп келдик. Сурадыңыздарбы өзүңүздөр барып кайрылып, эмнеге иштебей атасыңар? Жок, мисалы азыркы врачка сурап элекпиз. Ачат го деген ой менен, үмүт менен күтүп атканбыз. Ачылышы болот, ошондо айталы көйгөйүбүз. Анан эмнеге ачпайт эч ким? Ошол биздин көйгөйүбүз. Канча жолу келип, губернатор деле келди, акимдер эле келип атат, ачылат, мына ачылат деп айдан аяга жылып эле, мына 1 жылдан бери эле улам жылып эле келатат, же ачылбайт, же иштебейт, билбейм эмнеге ачылбай жатат. Биз барып деле сураганбыз, бирок өзүнчө ызы чуу болуптур, булар кадровый вопростор өздөрү ошо кырылышып атыптыр, анан чечилбей жатыптыр ошолору. Анан качан ачылат бул ошо ойдон эле замороженный бойдон калып калабы, оборудованиеси да келе элеккен, берилеби, берилбейби, анысы да белгисиз. Ушул жергиликтүү кеңештин депутаты экенсиз өзүңүз. Кызыгып сурап көрдүңүзбү? Себеби ачылбай калышынын себеби эмнеден? Эмнегиче эмне үчүн эксплуатацияга берилбей атат? Берилбейт десе, оборудование келе элек дейт. Анан кийин мына кадровый вопрос, бири кетип, мурунку иштеп аткан врач медсестралардын баарын кетирип, кайра жаңы келди дейт. Анысын элдер ызычуу кылып бизге обращаться эткен заявление менен. Анан бирок бизге айтып койду, силер как айылдык кеңеш кадровый вопросту киргизе албайсыңар деди. Анан эми Минздрав өзү чечсин ал вопросту. Биз ошо акыйкат чечип, ушу больницаны нормально иштетип, элдер барып көрүнгөндөй болсун да. Деди Чуйский областнойго салпактап элдер ооруса бирдемке болсо эле ошо жака жөнөйт. Жөн муну салбаса бир жөн, салгандан кийин элге жөн эле турабы бул эмне здание, жөн эле көргөзмөгө салып койду эле. Иштесин да, элге кызмат кылсын да. Ошо биздин көйгөйүбүз, ошо биз сураган неме ошол эле. Барып Чуйскийге айттым, айынан Кудай качан ачылат бул? Жашына калып салып койдуңар бул, же ачылбайт. Бир туруп оборудование жок, бир жолу суу жок, баары эле келип
ошондой көйгөй болуп атат биздики. Менин айта турганым ушул больница ачылып, врач иштесе экен деп биз аябай сүйүнгөнбүз. Мунун баарын жасаган Алымбаев биздин жакшы 40 жылдан бери иштеп жүргөн врач, элге татыктуу, өзү заслуженный врач деп ойлойм мен. Ошол баарын жасап жатып эмесе ошондой врачтарды биз тилегенбиз. Биздин өзүбүздүн ошо айта турган эмебиз ошо врачкан иштесин. Анан кимди крайний кылыш керек, бирөөнү крайний кылыш керек да. Фомстон там, наверное, чалышты да. Почему ЦОВП Арашан отчеты не сдает деп. Биз башка максат менен Арашан айылына баратып, башка бир жагдайга кабылганыбызга өзүбүз да таң калдык. Бул бизди тосуп алган спектаклдин көшөгө артындагы режиссеру ким болду экен? Бул элди ким даярдап биздин жолубузга көлдөнөн койгонго кантип жетишти? Биздин бул айылга келерибизди элдер кайдан билген? Азамат Алымбаев деген ким? Анын бул жерге кандай тиешеси бар деген жоопсуз суроолор бизди ойго салып, Арашан айылындагы жаңы уюшулган жалпы дарыгерлер практикалык борборунун жетекчиси Динара Осмонкулованын иш бөлмөсүнө барып, Арашан айылынын жашоочулары менен бирдикте жалпы суроо берип, кайра мамындай деген канааттандырарлык жооп алдык. Так, эми биринчи вопрос, эмне үчүн больница эмгече ачылбай атат деген, наверное, больной вопрос это. Биринчиден бул больницанын салынып бүткөнү 16-жылы эле салынып бүтүп, түр здание. УКСтин мынакей эмеси бар, актысы, прием передачи. Так, 1, 2, 3, 4. Тилеген 4 кишинин круглый печаттар менен акт приемки жасалган. Бирок бул ошо строительный компаниядан могуну, бул жерден руководитель, иштеген руководитель барып алып чыгып, мунун баарын госрегистрга алып барып, госрегистрга тапшырып, аны госрегистрга какой-то определенный акча төлөп, госрегистрдан кишини чакырып, могул бүт мондай замер кылып туруп, бүт бардыгын ченетип, тех паспортты жасаш керек болчу. Сентябрь 17-жылы даяр болгон. Строительный компаниянын акт приема 17-жылы сентябрь айында даяр болгон. Ошону менен бүтүрүп туруп, жайында эле, например, ачып койсо болмок. Но эми это уже багы өтүп кеткен чак. Эми айла жок, жылдын аягында келип калып, жылдын аягында болсо дагы эми мына шашылыш түрдө жүгүрүп жасап атабыз. Мына Койташтын кызын кетирдиң дейт. Вот как раз Шахризадан айтып атат болчу, Шахризадан айтып атат. Скорая помощь-то фельдшера мана. Подождите, выслушайте. Скорая помощь-то фельдшер болуп иштеп атканда, Азамат Алымбаевич алыптыр. Мынакей Азамат Алымбаевичка жазыптыр. Койташ айылынан фельдшер Шаршенбекова Шахризададан мени скорая помощька фельдшер болуп алууну суранам деп тур. Ал киши мына Азамат Алымбаевич ишенип кол коюп атат. А кишинин колу. И 12 февральдан баштап фельдшер скорой помощи болуп иштеп атат. Анан кийин процесси жумушунда ар кандай мындай эмелер болуп калып атат, минустары. Анан мен документтерин карасам, бунун образованиясы жок, диплому жок. Кандай адамдын өмүрүн доверять этип аттык биз бул кызгачы. Бул деген көрсө, мына, пожалуйста, диплом. Диплом. Салтуу дарыгер республикасынын элдик дарыгерлер ассоциациясы, коомдук бирикме боюнча диплом вот. Общественное объединение Ассоциация народных целителей Кыргызской республики. Шаршенбекова Шахризада присвоена квалификация целителя. Медучилищаны бүткөн эмес. Динара Осмонкулованын берген маалыматынан кийин Бишкек шаарынын номер 2-төрөт үйүнүн жетекчиси Азамат Алымбаевке бир нече суроолор менен кайрылып, төмөнкүдөй маалыматка ээ болдук. Старший медсестрасы мага алып келди, мындай фельдшер кылып, скорыйга эч ким чыкпайт атат, мына кызды алалы дейт. Анан медсестра болсо алгыла, фельдшер болсо алгыла деп анан алар эмесин алып келди, заявлениясын. Мен заявлениясын кол коюп бердим. Вот, мен күнөм ошо баягы эмесин трудовой неме дипломун көрбөп турмун, бирок старшийга ишендим. Анан кийин старшийдин ошо жерде руководитель ГСВ бар. Ал эми алар рекомендация берип алып келип аткандан кийин мен алдым. Приказ эметтим, чыгарып бердим. Сиздин өзгөчө жактаган адамдар сизди кайра келсе, сиз өзүңүз барат белеңиз, ал жака барып иштейт белеңиз. Ал маселени мен деле ойлоп атам, финансирование кандай болот все-таки бул больницанын.
Мен бу жерде 26 жыл болду жетекчи болуп иштегениме. Общий стаж 43 жыл бир эле жерде роддомдо. Мен иштерманмын, иштешим керек. Анан тиерге барып алып, жөн эле баягы 3 БСВнын жумушун аткарып отурган мен стажым менен, мен опытым менен кичине неме болуп калат. Маселе жакшы чечилип, мына мен билбей жатам, жылдын аягына чейин финансирование маселеси жок. Айтыла элек. Кийинки жылдын бюджетине кирбей калабы маселе? Жок, быйыл эле уже киргизиш керек эле. Киргизиш керек, эмне каралып бекитилиш керек эле. Да, анан мына эмки жылга силерге мисалы там 54 миллион акча бөлүнүп атат десе, анда уже с удовольствием барып, тендерлерди өткөрүп, оборудование тиги бул баарын алып иштесе болот. Бирок если бүгүнкү күнгө чейин ал маселе жок болсо, январь айда барып, кайта акча сурап, дагы бир жыл жүрсөк, какой смысл тогда? Жогоруда айткандарына көңүл бөлсөк, Арашан айылындагы жаңы уюшулган жалпы дарыгерлер практикалык борборунун имаратынын курулушуна Азамат Алымбаевдин тиешеси жок экен. Курулуш иштери бүткөндөн кийин бардык финансылык документтерге биринчи кол коюу укугуна ээ болгон толук кандуу жетекчи болуп, 2017 жылдын 31 декабрында дайындалыптыр. Бирок Азамат Алымбаев бул эки мекемени бир убакта кайсыл мамлекеттик эмгек кодексинин негизинде жетектеп турганын биз түшүнө алган жокпуз. Мына ушундай Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинде туура келбеген бир учурда эки мамлекеттик кызматты аркалап кыргызчылык менен иш алып барган Чүй облустук үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун кызматкерлеринин мыйзамсыз иш аракеттери Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун аудиттеринин текшерүүсүндө аныкталып, мамлекеттик бюджетке 100 миңдеген сом зыян келтиргенин алып чыккан. Бул көйгөйлүү маселе боюнча Бактыгүл Мамытовага кайрылганыбызда ал мындай деп жооп берди. Мынакей биз бүт баарын чын эле аудит келген. Быйыл ошонун бүт баарын изилдеп карап чыгарган. Анан ошонун справкасын мына сизге көрсөтүп атабыз, справка. Анан ошого биз азыр финполиция, прокуратура ошонун баарын изилдеп атат, карап атат. Биз опровержение бердик. Мынакей биз ага макул эмеспиз. Опровержение бердик, анан ошонун эмесин азыр күтүп атабыз, чечимин прокуратуранын, Финполдун. Мына урматтуу көрөрмандар, акыркы 7-8 жылдын аралыгында келип чыккан такталбаган талаш маселелердин аягы соттук териштирүүлөргө чейин келип жетип отурат. Бирөө кечерге кечүү таппай жүрсө, бирөө ичерге суу таппай жүрөт деген ушул. Кыргыз Республикасынын экс-президенти Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын төрү болгон Аларча мамлекеттик резиденциясына атайын өзүнүн үй бүлөсү үчүн жеке каражатынан 10 миллион акш долларын сарыптап кан сарай курдуруп, анысы аз келгенсип өзү туулуп өскөн Арашан айылына 100 миллион доллар сарыптап, өзү үчүн жалгыз башына экинчи кан сарай куруп, мен миллиардермин деп жалпы коомчулуктун алдында төш кагып отурат. Ал эми бир нече жылдан бери Атамбаевдин Арашан айылынын ооруканасынын курулушу бүтпөй, бүтсө да чалагайым болуп, карапайым эл ара жолдо минтип арсар болуп отурат. Берки больницабыз ачыла элек. Ачылганга УЗИ керекпи? Керек. Рентген керекпи? Керек. Лаборатория керекпи? Керек. Бул үч маселе эң орчундуу маселе чечиле элек. Башка жерди кой, өзү туулуп өскөн Арашан айылынын эң көйгөйлүү болгон оорукана маселесин 7 жыл аралыгында чечип бере албаган Атамбаевге айтар сөз да жок. Жогорудагы көрүнүштөргө кимдер күнөөлүү экенин мамлекеттик укук коргоо органдары аныктап, сот чекит коеру талашсыз. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.